Өзүңүздөр билесиздер, мына президентибиз 3 сомдон Бишкек шаарында ошол кара кеченин көмүрүнүн сатылышын камсыздагыла деп тапшырма койгон. Мына биздин облуска дагы ошондой тапшырма келди. Ыйгарым укуктуу өкүл азыр Бишкек шаарында жүрөт. Бир топ ушул маселелердин тегерегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мына бүгүндөн баштап биз кече күнү кечинде барып ошол жерде биздин башка орун басарлар дагы барып ошол көмүрдүн сапатын текшерип, башкасын көрүп, ишкерлер менен сүйлөшүп келди. Мынакей Өзгөн районундагы Салам Айлык айыл өкмөтүндө 15 жаш айылы бар, эң акыркы айыл бул. Ошол жерде экенден биз 2 сомдон көмүр алып баштадык. Бүгүн райондордун бардыгына тапшырма бердик. Бүгүн мына биринчи алгачкы машиналары барды. Ал жерден 2 сомдон алышат, элге 3 сомдон келип, ошо жол киресине 1 сом кошулса, 50 тыйын жол киресине кошулса, 50 тыйын баа саткан кишилерине кошулуп, ошонун негизинде көмүрдүн баасы 3 сомго түшүрүлөт. Ал базалар кайсы жерлерге ашат? Ошол социалдык биздин жанагы түзгөн социалдык базаларга бардыгына келип түшөт. Биз азыр айтып атабыз, элди муну дагы элге жеткизелик. Эгерде ким кааласа, ошол көмүргө муктаж болуп атса, баягы 8 сомдон 7 сомдон алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп аткан жарандарга ушул көмүрдү дагы алып барып, эми муну дагы альтернативдүү түрдө коебуз. Бул 3 сомдон көмүр, Кудай буйруса, биз мына бүгүн ишемби, жекшемби күнкүгө тапшырма койдук. Ушул күндөрү камсыз кылышса, дүйшөмбү күнү ыйгарым укуктуу өкүл өзү чыгып, бүт көмүр базаларын ар бир айыл өкмөттө карап текшерип чыгат. Ошол көмүрлөр келдиби, келген жокпу. Эгер келсе 3 сомдон сатылып атабы же ашык сатылып атабы, бүт жеке өзүнүн көзөмөлүн алат. Түшүнүктүү.